Арыбагыла менин ардактуу досторум, ата-энелер, ардактуу эже-агайлар жана менин досторумдун эң жакшы көргөн достору, ал достордун достору айтор баарыңарга жалындуу салам айтамын. Уктар алдында кызыктуу жомоктордон ок берейин деп келдим. Бүгүн силерге картаң дөбөт деген жомокту ок беремин. Кананда кулак тиргиле. Илгери өткөн замандардын биринде бир дыйкан болгон экен. Ошол өзү менен кошо жашаган, өмүрүнүн баарын бирге өткөргөн бир картайып калган картаң дөбөтү боло турган. Дыйкандын жалгыз дөбөттөн башка эч нерсеси жок эле. Дөбөт картайып, тиштери түшүп, тамак жегенге да жарабай калат. Бир күнү картаң дыйкан аялы менен үйүнүн алдында отуруп мындай дейт. Дөбөт картайды, тиши да түшүп калды. Эми эч нерсеге жарабай калды. Ошондуктан аны кыйнабай атып салайын деди. Аялы болсо дөбөттү аяп, "Кой, ал бизге көп жыл кызмат кылды го. Андан көрө биз аны жакшылап багышыбыз керек" деди. Анда дыйкан ачууланып, кайдагы нерсени айтасың байбиче? Сен акылыңдан адашып калсаң керек. Анын бир да тиши жок. Уурлар да андан коркпойт. Кылар кызматын кылды, эмне болсо ошол болсун. Өз мезгилинде биз аны жакшылап эле бакканбыз деди. Ошол кезде байкуш дөбөт күнгө кактанып жаткан. Дыйкан менен аялынын айткан сөздөрүн угуп, эртең ажалынын жете турганын ойлоп, аябай капа болду. Бирок анын бир жакшы карышкыр таанышы бар эле. Ошентип ал кечинде токойго барып, карышкырга өзүнүн арманын айтты. Анда карышкыр, сен мени угуп тур. Капа болбо. Мен сени өзүм ажалдан куткарып калайын. Мен бир амал ойлоп таптым. Ал мындай. Эртең таң эрте сенин кожоюнуң аялы менен чөп чапканга жөнөшөт. Үйдө эч ким жок болгондуктан жаш баласын да өздөрү менен кошо ала барышат. Чөп чаап баштаганда баласын бадалдын көлөкөсүнө жаткырып коюшат. Ошол учурда мен токойдон жашырынып келем да баланы ала качам. Сен болсо баланы менден ажыратып алмак болуп кууп каласың. Акыры мен баланы таштай качам. Сен болсо баланы ата-энесине кийиминен тиштеп аман эсен жеткиресиң. Ошондолар баланы менден куткарган экен деп ойлошуп, сага жамандык ойлошмок тургай, кайра кадыр баркка ээ болуп каалагандай жашайсың. Бул кеңеш дөбөткө майдай жагып, анын айткандарын аткармай болду. Ошентип дыйкан аялы менен чөп чапканы барышат. Кичинекей баланы бадалдын көлөкөсүнө жаткырып коюшту. Өздөрү болсо эч нерседен кам санабай чөп чаап киришти. Ошол маалда даяр турган карышкыр баланы ала качты. Дөбөт болсо үрүп карышкырдын артынан кууп калды. Бир кезде картаң дөбөт баланы кийиминен тиштеп аман эсен алып келатканын көрүп, аябай ыраазы болушту. Ошондо дыйкан, мындан кийин сени коргулбаймын. Ажалың жетип өлмөйүнчө аштан да өксүтпөйм деди. Ошол күндөн баштап картаң дөбөт эч нерседен кем болгон жок. Көп өтпөй дөбөткө карышкыр келди. Баары ойдогудай болгонуна дөбөт дагы, карышкыр да кубанды. Анан карышкыр мындай деди.
Sen bilmeksen болуп кал. Мен кожоюндун семиз коюн алып кетейин. Бири-бирибизге эриş аркак болуп жашабасак, экөөбүзгө тең кыйын болот деди. Аны уккан дөбөт, жок. Кадырың жан болсун. Кожоюнума чыккынчылык кыла албайм деди. Карышкыр дөбөттүн жөн эле айткан сөзү го деп ойлоп, түн ичинде кой уурдаганга келди. Дөбөт алдын ала карышкырдын келээрин дыйканга айтып койгон эле. Дыйкан аңдып жатып, карышкырды аябай сабап, аз жерден өлтүрүп кое жаздады. Бирок карышкыр эптеп качып баратып, дөбөткө кыйкырды. Эй, дөбөт, шашпай тур. Бул кылганың үчүн азабыңды тартасың деди. Кийинки күнү карышкыр маселени чечиш үчүн дөбөттү чакырып келиш үчүн каманды айылга жөнөттү. Дөбөт болсо өзү менен кошо баруу үчүн мышыктан башка эч кимди таппады. Мышыктын да бир буту чолок болчу. Мышык буту ооругандыктан сүйрөлүп басып, куйругун жогору көтөрүп алган болчу. Ал эми карышкыр жолдошу менен белгиленген жерде жаткан. Өзүнүн душмандары түз эле буларды беттеп келе жаткандай, анысы асып келгенсип дөбөт кылыч кармап алгандай болуп көрүндү. Анткени мышыктын куйругу кылычтай болуп көрүнгөн эле. Мышык 3 буттап улам жерге эңкейип сылтып басканы аларга уруш үчүн таш жыйнап келаткандай сезилди. Каман болсо бакка жашынды. Карышкыр болсо даракка секирип чыкты. Ит менен мышык келип, эч ким жок экенин көрүшүп, аябай таң калышты. Ошол маалда каман далдоо жерде көпкө тура албай, кулагын чыгарып кыймылдатып койду. Мышык аны чычкан экен деп ойлоду да, аны көздөй шап эле секирди. Анан каманды жанын ачта тумшуктан тиштеп алды. Каман өкүрүп акырып ордунан тура калып, буту үзүлгөнчө жүгүрүп баратып кыйкырды. Мунун баарын кылган карышкыр тигине бактап отурат деди. Мышык менен дөбөт жогору карап карышкырды көрүштү. Карышкыр өзүнүн коркоктугу үчүн аябай уялды да кайрадан дөбөт менен жакшы мамиледе болуп калды. Ошентип баары тең аман эсен жыргап куунап жашап калышыптыр. Жомок ушундайча аяктады достор. Көрдүңөрбү? Кандай гана кызыктуу жомоктор бар. Ушундай кызыктуу жомоктордон эртеңки көрсөтүүдө айтып бергенче аман эсен болгула. Бүгүн болсо уктап, жакшы түш көргүлө достор.